негизи зарплатаны карап отуруу негизи туура эмес. Биздин системабыз, бизди аябай мурдагы эски система жаман үйрөтүп койгон, зарплатаны, айлыкты карап отура бергендечи. Адам мындай эркин түрдө иштеп, канча тапса өзү билет да. Үй бүлөдө мен эле. Сиз? Айына канча табасыз? Айына смотря как, кандай десем. Орто эсеп менен. Орто эсеп менен 10-15. Канча адам бар үй бүлөдө? Үй бүлөдө 4. Жетеби бир айга ошо 15 миң? Жетпейт да, конечно. Жок, мен бир 10 миң тегереге 16 миң алам. Канча киши? Анан ал айлыгым менен оокат кыла албайм. Мен эми элди кишилер болгондо тияка чакырат, бияка чакырат. Анан ырдайсың, антесиң, мынтесиң. Конкурс тигүүбүз болуп калат, концерттерибиз болуп калат. Ошо менен оокат кылабыз. Бирок жанагындай орточо айлыгың менен жашаш кыйын эле. Орто эсеп менен өлбөй, өчпөй жашаш үчүн бир 10 миң тегерегин аябай үнөмчүл болсоңчу, абдан экономдосоң жашаса болот 10 миң менен. 5 миң сом. Эми акча көп болсо ошончолук көп спрос болот. Аз болсо кайра баягы ошончо спрос болот экен да. Ар бирине адамдын акчанын жараша сумма, то есть суммага жараша баягы эмелер башталат да. Ну, я хоть и пенсионерка, я работаю, потому что пенсия очень маленькая, работаю, я в школе, вот во второй. У меня стаж почти 50 лет, высшее образование. Я учитель отличник народного образования, получаю 8 тысяч. Можете себе представить? Вот так вот, и попробуйте прожить. 20 тысяч платили бы мне месяц, вот пенсия, зарплаты хватит. Ой, азле где-то 8 миң, 9 миң алам. 9 миң жетпейт да эмне. Тура? Эмне кылыш керек анча? Канча керек мисалы акча? Бир 15 миң, 20 миң болгондо мен ошо эме жетмек мага. Иштейт, бир эле, апам эле иштейт. Канча адамсыздар? 8. 8 адам. Айылда апамдар, атамдар айылда. Апаңыздын тапканы бир айга жетеби? Ооба, жетет. Канча акча табасыз? Бир айда 10 миң табат да. Эми экөөбүзгө жетет, тойго барганга, кийингенге, тамак ашыбызга жетет пока. Среднем ошо 10 миң болуш керек да. Себеби дегенде мисалы биз Наустрагада турабыз. Төртөөбүз шаарга жумушубузга келиш үчүн пересадка менен келебиз да. Элестетип көрүңүз. Неделе 5 жолу пересадка менен уже канча акча кетип атат. Андан тышкары обед деген бар. Ошол. Негизи канча табасыздар? 4 кишинин акчасы? Мен лично 6 миң табам. Балам болсо бир ар кандай 6дан үйдө. Беркиниси деле, улусу деле Фаркат, ал деле ошондой табат да. Эч ким иштебейт. Бир эле эжем иштейт. Эжеңиз иштейт э? Ооба. Айына канча акча табат? 10 миңге жетпеген. Медсестра болуп иштейт ошо. 15-18. Барын бириккенде? Нет, это каждый, получается. Каждый зарабатывает по 15-18? Да. Это хватает на месяц? Ну, вроде да. На себя хватает. Ой, мугалимдердин айлыгы аз да аябай. Эми орточо айлыкты даже тиги билим берүү министри да айта албай жатат го. Алар билбейт экен, биз билебиз да орточо айлык канча экенин. Азыр 4 миң орточо айлык. Айына 4 миң табасыз? Айына 4 миң. Орточо айлык да. Анан кийин биз дагы кошумча да башка жумуштарды иштейбиз. Ошондон үй бүлөнү багабыз. Атак 4 миң менен эчтекеге жетпейт да азыркы учурда. Канча адам дегенсизби? Экөөңүздөр, бүчөңүздөр? Булабыш көкөбүз алабыз. Акча жетеби ошо пенсия? Жетет, айланайын. Курсагың бейлингенен салсаң баарына жетет. Бейлингенен салбасаң көп болсо, миллион сом болсо да жетпейт балам. Жетет. Эл журтум аман болсун, тынччылык болсун.